Президент Садыр Жапаров Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Кыргыз-Венгер эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу багыттары талкууланды. Ошондой эле түрк тилдүү мамлекеттик кызматташтык кеңешинин саммитинин күн тартибиндеги маселелер боюнча пикир алмашуу болду. Садыр Жапаров Кыргызстан Венгрия менен кызматташтыкты жогору бааларын белгилеп, 2022 жылы Кыргыз-Венгер дипломатиялык мамилелеринин орношуна 30 жыл толоорун эске салды. Президент эки тарапты кызыктырган бардык тармактарда жигердүү өнүгүп жаткан Кыргыз-Венгер кызматташтыгынын деңгээлине канааттануусун белгилеп, экономикалык чөйрөдө кызматташуу үчүн чоң потенциал бар экенин билдирди. Садыр Жапаров Виктор Орбанды Кыргызстанга мамлекеттик сапар менен келип кетүүгө чакырып жана Кыргызстандын төрагалыгында Кыргыз-Венгер стратегиялык кеңешинин экинчи отурумун өткөрүүнү сунуштады. Өз кезегинде Виктор Орбан Венгрия Кыргызстан менен кызматташууга өзгөчө көңүл бурарын белгилеп, Кыргыз-Венгер кызматташтыгын эки тарапты кызыктырган бардык тармактарда кеңейтүүгө кызыктар экенин билдирди.